Бүгін президенттин Чүй облусундагы өкүлчүлүгүндө 2024 жылда аткарылган иштер боюнча облустук отурум болуп өттү. Анда соода экономикалык өнүгүүнүн 12 ай ичиндеги көрсөткүчтөрү айтылып, буларда жетишилген ийгиликтер жана көйгөй маселелер тууралуу сөз болду. Чүй облусу чет элдик өнөктөштөр менен экономикалык байланыштарын активдүү өнүктүрүүдө. Алсак 2024 Кытайдын Шеньян шаарында өткөн 14 жогорку деңгээлдеги Арасфа жумушчу комиссиясынын жыйынына катышып, Түндүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн аймактык администрацияларынын ассоциациясына мүчө корреспондент катары кабыл алынды. Бул макам Чүй облусуна Арасфанын бардык иш-чараларына катышууга мүмкүнчүлүк берип, алты өлкөнүн аймактык администрациялары менен кызматташуу үчүн ири эл аралык платформа түзөт. Чет мамлекеттерде болгон иш сапарынын жакшы көрсөткүчтөрү болуп, инвестициясы 4,5 миллиард АКШ долларынын ашуун кол коюлган ири келишимдер болду. Аларга токтоло кетсек, Аламедин районунун Достук айыл өкмөтүнүн 700 гектар жер тилкесине Манас эл аралык соода шаарынын курулуш иштери башталды. 20 миң жумушчу орун түзүлөт. 4 миллиард 200 миллион АКШ доллары инвестиция тартылууда. Wildberries электрондук соода саттык жүргүзүүнүн кампасынын курулушу. Аламедин районунда ошол эле Достук айыл өкмөтүндө 40 гектар жер тилкесине салынат. 15 миллиард рубль инвестиция тартылат Россия Федерациясынан. Жол инфраструктурасын өнүктүрүү дагы бир маанилүү багыт экени отурумда белгиленди. 2024 жылы Чүй облусунда 133 километр жол курулуп жана оңдолду. Анын ичинен 59 километри транспорт министрлигинин эсебинен каржыланды. Мындан тышкары 336 километр жолго шагыл төшөлдү. Облус боюнча 7698,2 километр жол бар. Анын ичинен 4327 километр жолдор асфальт. Анын ичинен эл аралык маанидеги жолдор 623, мамлекеттик маанидеги жолдор 1131 километр. Жергиликтүү маанидеги жолдор 5943 километр. 2024 жыл ичинде облус боюнча жалпы 1 миллиард 224 миллион 31 миң сомго 15 чакырым тротуар салынып, 133 чакырым жолго асфальт, бетон төшөө иштери аткарылып, анын ичинен транспорт жана коммуникация министрлиги тарабынан 59 километр жергиликтүү бюджеттен 74 километр жолго асфальт төшөлдү. Акыркы жылдары Чүй облусунун туристтик мүмкүнчүлүктөрү өсүп жатат. Чоң жана кичи Чүй жолу иштелип чыгып, 2023-2026 жылдарга туризмди өнүктүрүү стратегиясы кабыл алынды. Чүй облусунун бренди кабыл алынып, чоң жана кичи Чүй жолу иштелип чыгып, туристтер үчүн эле эмес, жашоочулар үчүн дагы ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Түзүлгөн иш мерчемге ылайык Кымыз фест, Мерген фест, Ноорус өнөр фест, кулинария сыяктуу көптөгөн фестиваль өткөрүлдү. Чүй облусунда туризм тармагында төмөндөгү туристтик объекттерлерге 919 миллион сомдук инвестиция тартылды. Үстүбүздөгү жылдагы дагы Чүй облусу өнөр жай мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоону, инфраструктураны өнүктүрүүнү жана эл аралык кызматташтыкты кеңейтүүнү улантат. Негизги максаттары жаңы инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу менен, жумуш орундарын көбөйтүп жана энергетика менен туризмди өнүктүрүү боюнча стратегиялык программаларды аткаруу приоритеттүү план бойдон калууда.